Достор, биз азыр Ноқат районуна караштуу Көкжар айылынын Улуу Тоо деген жеринде турабыз. Бул жерде СССР маалында көптөгөн шахталар ачылган. Анан бул жерде биз билгенден азыр 2 үңкүргө кирип чыктык. Бул жерде дагы бир канча үңкүрлөр бар экен. Бул үңкүрлөрдө өзгөчө бир касиеттүү жерлер жана ошондой эле кристалдык таштар бар экен, мурамыр таштар бар экен. Бул үңкүрдүн ичине азыр эле кирип чыктык. Акыркы убактарда интернетке тарап кеткен бир маалымат чыкты. Бул үңкүрдөн ал уянын дарылык касиети өтө күчтүү экен. Азыр эле ушул үңкүрдөн чыктык. Мындай сиздер көрүп турган таштарды көрүп чыктык. Мындай таштардын далайы бар экен, кристалдык таштар абдан көп экен. Anam aytты. Geçen gün biz kelip kettik da. Ondan keyin sizler kelip kettіңіздер mi? Ondan keyin üçte atınca orangan anan kanı orangan emas erkekler edi. Oran vardı. Aldın bilen köyle kelip atma maşinada. Abi pulunu verelim de kança dedi. Ben aytdım. Olsan 5.000 son verem dedi de bana aytdı da ben koydum var koy. Haber de oldu. Onu sen o tapsalatsa yolun sekretini de o. Sekretini biliyorsun ki. Ya şunu neler hareketini koyayım bakalım. Şu sekretini yiyeceğim de o. Фучик менен бийиктикке чыккан. Бир 20-30 канча метр чыгат? Охо. Ben uqqaныма где-то 1,5 ay болду. Болуп калды. Элдердин адамдардын айтканына караганда бул баягы окчан адамдарга өтө күчтүү таасир берет экен, дары жасалат экен. Мындай кошумча нерселер болот экен. Аравиядан келип адамдар алып кетишет деп айтышат. Бирок мен факт көрө элекмин. Бирок издегендер өтө эле көп болуп атат. Мына биздин мына Улуу Тоодогу үңкүрлөрдү уже эл билген, билбеген үңкүрлөрдү уже полный эле өзүңүздөр көп болуп дагы көрдүңүздөр. Алган адамдар алдыбы, таптыбы эч ким айтпайт экен. Ушунчалык секретпи? Жиптери калып кетиптир көрдүңүздөр. Анан мунун пайдалуу жактарын айтып атат. Жүрөк ооруга, инсультка дагы кайсы ушу паралич, любой эле баягы слабый организмди оживлять этип жакшы таасир берет экен мындан жасалган дарылар деп айтышып атат. Ал уя как айтсаңыз, сыртқы катуу ичи неме деп уянын көрүнүшү кандай болот, анан ал жарганаттын уясы экенин именно Жарганаттын уясы деп айтышып атат, бирок жарганаттын уясы эмес, менимче жарганат ошо менен питаться этет экен. Амрита кокон деп. Ошол мындай бир суюктук ар түстө түрдүү түстө болот экен, кызыл, сары, көп түстөрдө болот экен, каралары. Ошол анын формасы мына биздин кадимкидей үйдөгү лампочкалардын или мына жашылча алсак пример кылып. Нашван формасында болот экен. Анын сырты катуу мындай ылайданбы. Ошо ичинде ошол суюктук, бирок ичи толо суюктук болбойт экен, өтө аз болот экен ичинде.
укканым Алайда бар деп атат, анан мына Кадамжай Баткен тарапта деп атат. Эми любой эле жерде болушу мүмкүн экен, бирок основной мына пещера үңкүрлөрдө, анан ушу брошенный шахталарда болот деп угутам. Мен факты өз көзүм менен көргөн жокмун, бирок адамдардын айтканага караганда $100,000 деп айтылып атат. Граммы. Бири. Граммыны кече дагы ар жерде ар кандай сөз болуп атат. 1 граммы $1,500 алардын түрлөрү болот экен. Ошо мен укканымды $1,500 деп айтышты. 1 граммын. Буякта мен так мына үңкү, буякта үңкүрдү билем. Бар. Чоң үңкүрдү. Чоңду билем. Анан Орусда чыклаган экен. Шону билем да. Экөөнү. Анан Вьетте бар, анан башка жакта ham бар экен да. Мен башка жакта ham мал багып жүргөм, койчу болуп. Анан ошо эме жакта да болдум, мына Авшир жакта да болдум. Оякта ham бар экен да. Сиз өзүңүз изилдеп көрдүңүзбү, мындай издеп? Мен адамдардан сүрүштүрүп неме кылдым да. Адамдар билет. Өзүңүз көрө элексизби? Өзүм көрө элекмин. Адамдардан сүрүштүрүп атам да, аракет кылып атам. Тайган? Ол мисалы он тапшалат го, жолун секретный да бол. Секретini билип алыш керек. Мен шону эме аракетин кылайын деп атам да өзүм. Ошо секретный экен да. Үкөмөм айтты да, секретный дейт. Майрамбекпи? Олам секретный дейт. Үкөсүм айтат. Кече жакындаган этте казан жер айдап атат да. Трактор учуп түшүп кетиптир да. Авария томолонуп кетиптир. Аша тажик маалында. Onu эме кылып шашылып кеткен экен. Туруп бирге айдабыз, бүтүрөбүз десе. Мына биз азыр Улутоо тоосундабыз. Мына үңкүрлөрдү сиздер көрүп турган СССР убагында илгери мурун ошо шахтерлор келип казышып, эми канча бир 100 метрге жетпеген жерде токтоп калышкан. Какой-то бир кен байлык издегенби, көмүр издегенби, эми бизге маалымат. Наркы чоң үңкүрдө ичинде өзүңүздөр көргөндөй баягы таштар бар. Жалтыраган баягы мрамору, кандай минералдар точно бар да. Көмүр да мына. Колунуп турат. Бышкан көмүрбү? Балдар чыгып туруп, вообще чыгышка кыйын жерлерге чыгып кеткен да. Жиптер калып кеткен ошол жерде.